Бир жаран 1000 жол кайрылып турган учурлар болуп атат. Одним щелчком можно достать любую информацию за 1 минуту. Мөөнөтү кыскартуу аз бир убакытта результат бербейт. Прокуратуранын ою албетте 14 күн эмес 20 күн болсо да жакшы деп эсептелинет. Жыргагандан биздин мекендештерибиз барып, мамлекеттик органдарга кайрылбайт. Ошону жооп берүүнү кыскартуу максатында мен сиздерге ушул мыйзамды алып келдим. Кыргызстанда жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүн кыскартуу боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Бүгүн 10 мартта Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитетинин жыйынында аталган мыйзам биринчи окууда каралды. Мындай демилге депутат Бактияр Калпаев тарабынан көтөрүлгөн. Мына өнүккөн мамлекеттерде, Грузияда 10 күндүн ичинде жооп берет экен, Түштүк Кореяда 7 күн, ал эми Сингапурда 3 күндөн 7 күнгө чейин жооп берет экен. Ошол себептен ушул мамлекеттик органдарга чет жакта болобу, Кыргызстанда болобу биздин жарандар кайрылганда ыкчам тез жооп берүү максатында ушул мыйзамды алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды мен сиздерден колдоп берүүңүздөрдү суранам. Чоң рахмат. Мыйзам долбооруна ылайык жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүн 14 жумуш күнүнөн 10 күнгө чейин кыскартуу сунушталууда. Анын максаты мамлекеттик башкаруунун санариптешүү шартында жарандардын кайрылууларын кароонун натыйжалуулугун жана ыкчамдыгын жогорулатуу болуп саналат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 435-1 беренесине ылайык жарандардын кайрылууларын кароо тартибин бузганда айыппул 100 эсептик көрсөткүч каралган. Ошол себептен жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетини ылайыксыз деп эсептейт, ылайык эмес. Башкы прокуратура бул мыйзам долбоорун колдобойт. Кайрылууларга 10 күндүк мөөнөт жетишсиз экенин айтууда. Башкы прокуратура да мыйзам долбоору боюнча өзүнүн корунтусун берген. Бүгүнкү этапта азыркы шартта мындай 14 күндөн 10 күнгө чейин кыскартуу ылайык эмес деп эсептейбиз. Анткени ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн спецификасын эске алсак, каралып жаткан арыздаттануулар, уюштуруп жаткан текшерүүлөр 10 күн жетишсиз болуп эсептелет. Анан эгерде 14 күндөн 10 күнгө чейин кыскара турган болсо, жанагындай узартууга алып келет дагы, узартуу менен каралган арыздардын саны көбөйүп кетет. Ошондуктан биз дагы ушу терс корунтундон бергенбиз. Эми реформа деген бардык эле жерде ушундай, бул аткаруучуларга мен күткөнмүн ушундай болот экен. Бирок реформа дегенде ушундай тобокелчиликтерге барышыбыз керек. Болгону гана 10 иш күндүн ичинде жооп берүү боюнча 14 күн, 5 күн же 6 күн кылган жокпуз, 10 иш күндү алып келип атабыз. Ошол себептен урматтуу депутаттар, мен сиздерди колдоп берүүңүздөрдү суранам. Президентибиз дагы ушул санариптештирүү, ушул багытта аябай жакшы иштерди алып барып атат. Бул болсо жарандар менен кызматташууну, бюрократияны жоюуну, жарандардын мамлекет органдары ортосунда ишенимди бекемдейт. Бул маселеде юстиция министри Аяз Баетов да комментарий берип, кайрылууларга өз убагында жооп бербегендерге айыппулдар каралып жатканын белгиледи. Мисалы сиз айтып кеттиңиз Грузия менен Кореяны. Конкреттүү түрдө карадык. Ал жерде жаран бир жолу кайрылат мамлекеттик органга, жооп алды, бүттү, башка кайрылбайт ушул маселе боюнча. Анткени уже механизм бар сквозной. Же ал маселе сотто каралып атса, же укук коргоо органында каралып атса, ал бүттү, мамлекеттик орган каралбайт. Биздин мыйзам бирке туура эмес жазылып калган, азыр ону оңдоп атабыз. Бир жаран 1000 жол кайрылып турган учурлар болуп атат. Сиздер билесиздер, особенно адвокаттар жөн эле бир деле кагазды алып эле 2 абзацтан болсо кайрылуусу, жанакы адресат 100 госорган тынбай 1000 жол нары бери жүрүп атат. Ана биздин кызматкерлер биз болсо айыппул да салганбыз мурунку жылы, ушуну күчөтөбүз депчи. Ошондуктан биз бир нече механизмди киргизип атабыз. Биринчиси бул айыппул конкреттүү түрдө мөөнөт үчүн. Экинчиси биз өтүнүч азыр башкы прокуратурага же Минцифрага деп жүктөп атабыз. Кайсы бир жаран кайрылса, администрация, прокуратура баардык көрүп турат. Бул жаран ушул министрликке ушунча күнү кайрылыптыр депчи. Өз убагында жооп беришет деп контролдоп турабыз. Бирок ошол эле жаран, ошол эле маселени дагы 50 госорган кайрылса, ал дес уже маселе. Болуп атпайбы? Мисалы жогорку сот бар. Ошондуктан ушул мыйзамды жүргүзүп турсак, Аяз Батыр биргеликте бүт механизмдер менен оңдосок жакшы болмок да. Мөөнөтү кыскартуу аз бир убакытта результат бербейт. Жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүн кыскартуу боюнча мыйзам долбоору комитетте кеңири талкууланып, сунуш пикирлер айтылып, толуктоолорду киргизүү сунушу менен биринчи окууда кабыл алынды. Туура айтасыңар, арыздаттануулар негизи ким тарабынан жөнөтүлбөсө белгиленген мөөнөттө каралыш керек. Бирок биздин регламентте жана суроо талаптар көрсөтүлүп турат. Бирок
арыздаттануларды жолдомо каттары мындай көрсөтүлгөн эмес да, ошондой жери бар экен. Негизи кийинкиге ушуну бир эске алып коюш керек экен. Аяз Батыркулович айтып кеттиңиз, бир адам 15 жолу кайрылып атат депчи. Суроосуна так туура жооп ала албаса кайрылат да. 1000 жолу кайрылып атат. 1,5 миңдер бар. 1000 жолу кайрылып аткандын, значит, туура эмес аткарылып аткандыгы да. Мен мисалы үчүн жиндиде болуп эле 1000 жолу бир органга бир суроону кантип бере берем? Менин өзүмдүн практикамда дагы бар. Депутаттык запросторго Министерство образованияга кат жөнөтсөк, гидтен жооп келет. Архиварыбызга бар, ошо жерден табып изилдей турган заман эмес. Одним щелчком можно достать любую информацию за 1 минуту. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде жарандарыбызга деле ыңгайлыкты жарата турган маселе болушу мүмкүн төмөндөткөн. Эки тараптын тең доводдору негиздүү деп ойлойт элем. Себеп мамлекеттик кызматты иштеген адам билет чынында маселе кандай экен. Бирок есть некоторые государственные служащие, которые занимаются отпиской и ждут последнего дня. Качан мына ушу 14 күн срок болорун анан жооп берем депчи. А 10 күн болсо ага караганда тезирээк болот беле. Ошон үчүн концепциясын колдоп койсок ашыкчы болбойт чыгар. Экинчи, үчүнчү режимде тиешелүү органдар менен биргеликте иштеп чыкса болот. Комитетте мындан сырткары БШКнын курамын кыскартуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Ага ылайык БШКнын сандык курамын 12 мүчөдөн 7 мүчөгө чейин кыскартууну караган өзгөртүү киргизүү сунушталат. Ошондой эле тармактык комитет венчурдук каржылоо маселелери боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Мыйзам долбоорунун максаты венчурдук инвестицияларды стартаптарга, стартап экосистемага жана инновациялык технологиялар чөйрөсүнө тартуу үчүн укуктук режимди жана жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Ким макул, каршы? Жок, рахмат.